Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер, жеке ишкер Имамиден Ташев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Имамиден мырза, ишкерликтен саясатка аттандыңыз да. Бул ушул саясат менен ишкерликтин жолун өздөштүрүп кете алам деп ойлойсузбу? Албетте, эки нерсени алып кетүү кыйыныраак турат. Буюрса, баш отубуз менен келгенде бизнес жаатыны бир жаңсылык кылабыз деген максатыбыз бар. Эгерде президенттикке келсеңиз, бизнести чогуу алып кетесиз? Жок, бизнести токтотуп. Албетте бизнести бул жаатта элди таң калтырчу дагы бир жакшы бир кабарым бар. Буюрса, ошол күнгө жеткенде аны дагы көрө жатарбыз. Ал кыргыз элине пайдалуураакпы? Пайдалуу? Албетте. Негизи эле учурда Кыргызстанда мамлекеттик кызматта иштебегендер мындай мамлекеттик кызматка отуруп калып атышат да. Бул кыйынчылыгы болбойбу? Мамлекеттик бир кызматта иштеген эмес буга чейин. Албетте, биринчи ирет эле ушул суроолор көбүрөөк берилип атат. Бирок мен айтып коюшум керек. Саясатты саясатчы гана жүргүзүш керек дегенден таптакыр алыс болушубуз керек. Саясатты жүрөктүүлөр, саясатты калыс максат бар адам гана жүргүзө алат деп айтып кетсем жаңылышпайм да. Эмнеге? Мына өзүңүздөр билесиздер, Союз маалында койчулуктан азыркы күндөгү спикер, парламенттин спикерлигине жеткен биздин атабыз бар, көлдөн чыккан. Ал киши саясатта болбой туруп ошол деңгээлге жеткен. Гарвардты, Кембриджди көрүп окубай туруп, кыргыздын камын көрүп, мамлекеттин деңгээлине өстүрүүгө салым кошкон. Тарых жаңыланат деген да кыргыздын жакшы сөзү бар. Буюрса, ошо тарыхтар жаңылануу процесси. Жаңылануу дооруга кадам шилтеп отурабыз да. Ошого саясатты саясатчы гана алып барыш керек дегенге кошула албайм. Саясатчы дегенде деги эле ким? Мен кээде коомчулукта таң каларлык түшүнүктөргө баягы кептелип калып атабыз да. Мисалы кандай? Саясатчы дегенде сиз кимди, кандай адамды ойлойсуз? Сиз өзүңүз жооп бериңиз да. Саясатчы дегенде биздин коомчулук жегенди, ичкенди, бузганды, ыйлатканды, сыздатканды, анан дүйнөлүк коомчулукка мамлекеттик имиджди тескери жак менен чагылдырганды, анан эң эле кооптуусу качып кеткен адамды, качып тынган адамды саясатчы катары кабыл алып атабыз. Бул туура эмес. Эгер ошол жактан тажрыйба маселеси көтөрүлүп аткан болсо, Кудайга чек шүгүр, андай тажрыйбам жок. Буюрса, саясатчылык деңгээлди көтөрүүчү жаштар, саясатчылык түшүнүктү алмаштырчу, жаңылоочу келечек муун буюрса биз болобуз. Ошолорду баштаган биздин муун болот. Негизи эле ушул саясатчылар менен жаш саясатчылардын пикир келишпестик жактары көбүрөөк болот да. Мындай жак кыргызчылыкка алып караганда көрө албастык күч алат. Ошол кандайдыр бир тоскоолдуктарга даярсызбы? Эми албетте турмуш бул күрөш, саясат деле бул күрөш. Кыргыздын айкөлдүгүнө, акыйкаттуулугуна, адилеттүүлүгүнө албетте ар бир мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн кызмат кылам деген адам ошондой нерселерге ыктай билиш керек. Бирок буюрса, акыйкаттык үчүн, адилеттүүлүк үчүн, буюрса тарыхтагы бурулуш үчүн
күрөшүүгө даярбыз. Ошол саясатка аралашып отуруп бир кандайдыр бир оор жоготууну же болбосо өзүңүздүн атыңызга же болбосо кандайдыр бир бизнесиңизге минус жаратып албайм деп ойлойсузбу? Анткени дегенде сиз билесиз да, саясатка келди дегенче ошол эле кайсы бийлик келбесин жаштарды бут тосуп келишет, кылмыш ишин козгойт же болбосо кандайдыр бир шылтоолорду табышат да. Сиз ошого даярсызбы? Эми албетте азыр сиз дагы баса белгилеп кеттиңиз. Сиз өйдө айтып кеткен нерселерсиз саясатка келүүлүк дагы кээ бир деңгээлде туура эмес катары кабыл алынып атат да. Бирок мен билем, акыйкаттык адилеттүүлүк орночу процесске кыргыз коомчулугу кадам шилтеп отурат. Мына өзүңүздөр билгендей, ошондой кичинекей адилетсиздиктер, акыйкатсыздыктар көбөйүп отуруп, чоң бир нерсеге дуушар кылып койгондугу жакынкы тарыхтар тастыктады. Буюрса мындан кийин ошол сиз айткандай акыйкатсыздык, куугунтук жаратуу же болбосо аркасынан түшүү дегенден алыс болобузго деген үмүт менен буюрса аракеттебиз. Кыргызда сөз бар эмеспи? Элине пайдасы жок бул төрүнүн өлүгү деген. Саясат бул бир площадка. Бул площадкадагы күрөшүүчүлөр элдин кызыкчылыгыны ана өйдө кое билиш керек. Өзүнүн жеке кызыкчылыгы эмес, өзүнүн жеке келечеги эмес. Ошо элдин камын ойлоо менен элдин кызыкчылыгыны биринчи орунга кое билген площадкада ошого баягы ооз менен айтып, сөз менен ооз менен айтып, иш жүзүндө кылбагандарга албетте биздин коомчулук өз көз карашына, өз баасын бербей койбойт. Негизи эле кыргыздарда, Кыргызстанда ар бир инсан депутат болгусу келет, же болбосо президент болгусу келет да. Өзүңүз көрүп атасыз, президентке талапкерлердин саны 60-тан ашып кетти. Бул деген сизге кандай көрүнүш? Элпеги деле, тентеги деле бир талапкерликке коюп атат да өзүн. Биздеги демократиянын күчөгөндүгү буга себеп болбой койгон жок, болуп атат. Анан күчтүү мамлекеттин жарандары саякатчы, күчсүз мамлекеттин жарандары саясатчы деген ата бабалардан калган сөз, дүйнөлүк деңгээлдеги, дүйнөлүк коомчулуктагы жаралып аткан сөз так ушул биздин мамлекетке тийиштүү болуп баратат да акыркы убактарда. Эмнеге чындыгында мамлекет ушул өз жарандарын бир нерсе менен алек кыла албай жаткандыгы айдан ачык. Бирок буюрса 50 жылда эл жаңырып, 70 жылда жер жаңырат. Буюрса 50 жылда эл жаңырып, 70 жылда жер жаңырат деген сыяктуу албетте баягы ошончо адамдын арасынан ыргалып, ээленип чыккандыгы бул жакшы көрүнүш. Экинчи тарап баягы ушул күнгө чейин бир нерсе кылып тастыктай алгандар, ушул күнгө чейин коомчулукка бир пайдасы тийип, буюрса ошол пайданы республикалык, мамлекеттик масштабта пайдабызды тийгизсек дегендер ат салышканда дагы да жакшы болмок. Ар бир инсандын өзүнүн кеңешчиси болот да. Бир кандайдыр бир жумуш кылганда жакындарыңды же досторуңузду кеңеш айтып чакырып кеңеш алганга туура келет да. Ошол президентке талапкерлигин коюп ким сизге кеңеш берди? Бул жерде кеңештен дагы баягы абал мажбурлады десем жаңылышпайм. Эмнеге? Саясий айдыңдагы акыйкатсыздык күчөп атканда албетте баягы сырттан карап туруулук бизге деле жарашмак. Кээ бирлери айтып калат, Имамидин сага эмне жетпейт? Кудайга шүгүр, каалаганың алдыңда. Эч кимге мондой
баягы отчет берип жашоо ыкмасында жашабай элесиң. Өзүңө каалаган нерсени колуңдан келишинче иш жүзүгө ашырганга мүмкүнчүлүк жараткан акыбалдасың. Эмне кереги бар ушу саясатка аралашып? Эмне кереги бар ушу саясаттан душман арттырып? Эмне кереги бар кээ бир деңгээлде саясаттан баягы көңүл калуулук бул өтө жаман бир сезим. Адам көңүл калганда адам сынат. Ошол көңүлүн калып отуруп эмне кереги бар деген суроо берилбей койбоду. Мен ошолорго жооптогон сыяктуу эле менин максатым кыргыздын тарыхында өз ордумду алуу. Менин максатым Кыргызстан тарыхы деген китептин баракчаларында атым алтын тамга менен жазылып калууду эңсүү. Албетте сөз менен айтуу өтө кыйын. Баягы алма быш оозума түш деген сыяктуу эле баягы жакшы жашоодон эле саясатчы болуп эле тарыхта калуулук өтө кыйын. Албетте күрөшүү болот. Бул дүйнө өзүңүздөр билгендей жалган дүйнө. Бул дүйнө күрөшүү дүйнөсү. Адилетсиздик менен адилеттүүлүктүн, акыйкаттуулук менен акыйкатсыздыктын, ак менен каранын күрөшүү дүйнөсү. Албетте бул тарыхка калуулук, бул күрөшүүлүк. Ошого бул күрөшкө колдон келишинче баягы акыбал, Кыргызстандагы болуп аткан саясий акыбал, Кыргызстандагы болуп аткан социалдык акыбал мажбурлабай койгон жок. Сиз азыр кимдир бирөөдөн коркуп атасызбы? Эмнеге? Акырын сүйлөп атасыз аябай. Мен жана да айтып кетпедимби? Саясатчы дегенде эле паникага алдырып, бакырып, акыркы тону менен айтуулук дегендин түшүнүгүн алмаштырышыбыз керек. Бир аз акырын сүйлөсөк коркуп атыптыр дейт. Бирөө айтат, бир аз жакшылык кылсаң, эртең бул саясатка экен дейт. Чын эле Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен жолугуп келдиңизби? Мен ушул убакка чейинги бизнесте болсун, өз жеке турмушумда болсун, патриоттуулук сезимдин алкагында гана иш алып барганга аракет кылдым. Бул сиз айтып аткан маселелер албетте Кыргыздын эгемендүүлүгүнө, Кыргыздын эркиндигине шек келтирилүүчү нерселер. Тилекке каршы акыркы убактарда биздин эле саясатчылар ошо сиз айткан добро алуу деген түшүнүгүнү кыргыз коомчулугуна сиңдиргенге аракет кылды. Ошол жактан добро алган адам гана бул жакта бир жетишкендикке жетет экен, жеңип келет экен деген нерселер бул коомчулукта болду да. Мисалы билесиздер, алыс кетиштин кереги жок. 2010 болсо керек эле жана Феликс Кулов Россияга барып, кээ бир чоң деңгээлдеги саясатчылар менен жолугуп келип, тилекке каршы парламентке өтүп кетти. Мисалы. Бул биздин коомчулук үчүн, эркин мамлекетибиз үчүн бул кооптуу маселе. Албетте бул мен баягы өткөн чакта айтып атам. Мен деле бул нерсеге баягы түз көз карашта эмесмин. Бизге адекваттуу, акырын сүйлөгөн президенттерди азыр ушул биздин коомчулук кабыл алабы? Бизге деген өзү кандай хан керек болуп атат? Ошол боюнча айтсаңыз. Бизге ишинин жыйынтыгы болгон башчы керек болуп атат. 30 жылда кыргыз коомчулугу, Кыргызстан эли куруу убадалардан, жалган сөздөрдөн, көөдөндөр чыккан эмес, эки эринин ортосунан чыгып, элди алдаган сөздөрдөн тажады. Чындыгында тажады. Кыргыз кимге муктаж болуп отурат? Макул акырын сүйлөсүн. Макул бирөөдү критикалабасын. Бирок иши менен акырын сүйлөгөндөн, катуу сүйлөгөндүн деңгээлиндеги иштерди аткаруучу. Ошол 30 жылда биригип калган маселелерди чечкен адамга муктаж болуп атат десем жаңылышпайм. Азыр коомчулукта баш мыйзам боюнча талкуу болуп атат. Ошол баш мыйзамга бир өзүңүздүн кызыкчылыгыңызды жаратып окуп көрдүңүзбү же болбосо кандайдыр бир кызыгуу болдубу сизде? Эгер адамдын алмаштыруу максаты
кагаз үстүндө, мыйзам үстүндө, конституция үстүндө эмес жүрөктө болмоюн, ал ошол кандай кагазда жазылса, ошондой ошол жерде калат. Кээ бир деңгээлде дүйнөлүк лидерлер дүйнөнү багындырып атпайбы? Дүйнөгө жакшы көрүнүп атпайбы? Кылган иши менен, айткан так сөзү менен, койгон калыс максаты менен, ойлогон элдин камы менен, көтөргөн элдин турмуш деңгээли менен. Дүйнөгө жакшы көрүнгөнгө жетишип атат. А биз болгону 6-7 миллион кыргызга ошол эмгегибиз сиңбей, айткан сөзүбүз өтүмдүү болбой, кылган ишибиз таасирдүү болбой атат. Болгону. Бул өтө кейиштүү. Дүйнөлүк коомчулук каяка кетип атат, биз каяка кетип атабыз. Буну ар бир кыргызстандык ойлоnuш керек. Ар бир кыргызстандык ойлонуп, чечим чыгарыш керек. 2010-дон ушул жылга чейин 10 жылдан бери парламенттик республика болуп келдик, Парламенттик республика кагазда болдук, а де-факто президенттик эле башкаруу жашап келбедикпи? Муну айтайын дегеним, адам баласы кааласа, конституция эмес. Конституциядан да тышкары нерселерди кылса болот, эгер жакшы жакка болсо. Эмнегедир биздин саясий айдыңда ушу жакшы жакка сүрөө эмес, жаман жакка жетелөө акыр убактарда мода болуп баштады да. Ошого мен айтарым, конституция эмес, пейил, закон эмес, жүрөк. Сиз жомокторго ишенесизби? Албетте бул жомоктор, уламыштар, бул болгон нерселерди чагылдырылган, болгон нерселерди адабийлештирген нерселер болгондуктан ишенебиз. Мындай суроо бергенин себеби, сиз кечээ жакын эле пресс жыйында журналисттерге берген маалымат жыйыныңызда, мен эгерде президент болсом, мамлекет Кыргызстанды 3 жылда оңдоп кете алам деп айттыңыз да. Эгерде 3 жылда оңдоп кете албасам, кайра өз арызым менен кызматыман кетем деп. Бул ошо сиз ойлогон жомоктор болуп калбайбы? Биринчиден, эгер мен президент болсом деген эмесмин. Мен айттым, коомчулукка жаңы ыкма сунуп атам дедим. Эми мазмуну, маңызы бир эле. Бир эле, ооба. Сиз баягы өз кызматымдан өз каалоом менен кетем деп башын айттыңыз. Аягына чейин мен толуктап койгум келет. Жаңыланууду өзүбүздөн баштайлы. 30 жылда сиз жана айтып келбедиңизби, коомчулук эмнеге суусап турат? Коомчулук акыйкаттуулукка, коомчулук адилеттүүлүккө, коомчулук иш кылып, иштин жыйынтыгын көрсөтүүлүккө суусап турат. 30 жылдан бери жанагы кооз сөздөр, сулуу убадалар байма-бай боло берип, эл ушунчалык ишенич мындай эле турсун, тажап калды. Элге кепилдик керек, элге гарант керек. Конституцияга колго баскандыкты эл уже кабыл албай баштады. Ар бир ошо башчы келгенде конституцияга өзүнүн колун басат. Биз мындай кылабыз, биз тигиндей кылабыз. Эгер ушул убакта эгер ошо элдин кызыкчылыгынан тышкы чыгып кете турган болсок, тышка мыйзам менен жооп берүүгө макулбуз деп колуну конституцияга коет. Бирок мына ушул убакка чейин 4-5 президент алмашты. 4-5 тең чындыгында ушул колун койгон нерселерге керт башы менен жооп берип атабы? Эгер кылынган же болбосо кылынбаган нерселер үчүн жооп берилип атабы? Мен айта турган болсом, жок. Эмнеге? Мен ал жерде айттым. Бир гана элдин өмүрүн жөн эле кетип кала бербестен 3 жылдан кийин 3 жыл элдин өмүрүнөн убакыт урдагандыгым үчүн, өмүрүнү урдагандыгым үчүн мыйзам менен да жоопко тартылайын. Бул сөз. Эми ошону биздин мамлекеттик нотариустан жакшы тил кат катары жаздырып, өзүм тарабымдан. Ошол тил катты Конституциялык сот менен бекиттирип суранып. Эртең күнү элдин астыга мынтип чыксак, мына биз өз кол тамгабыз менен башыбызды канжага сайдык. Биз өз кол тамгабыз менен
мыйзам кандай жоопкерчиликке тарта турган болсо макулдугубузду бердик. Себебинде де конституцияга кол койгон мындай турсун, азыркы коомчулукта, азыркы доордо адам баласы, мусулмандардын өкүлдөрү Куранга кол коюп деле, Куран кармап деле тескери жакка басып кетип аткандар болбой койбойт атпайбы? Болуп эле атпайбы? Болгондо да байма-бай болуп атпайбы? Мисалы, карганып атабыз. Бул мурун мен билгеним, каргануу өтө баягы кооптуу. Жаштайыбыздан баштап ошондо тарбия алчубуз. Азыр жаштайыбыз эмес, муштайыбыз деле оп-оңой эле карганып, оп-оңой эле тескери жакка басып кетип атат. Ошого жанагы кепилдик бул биздин ыкмабыз, биздин сунушубуз. Албетте ушундай бир кепилдик менен иштей турган деңгээлге келмейин, кыргыз коомчулукта жакшы жакка жол алабыз дегенден мен алысмын. Мен да ошол чу деп саясатка аралашып аткан, кадам шилтеп аткан адам катары чу дегенде сынып калбашым үчүн күнү түнү баягы ишемби, жекшемби күндөрдө үйдө жатып албай, балким ошол күндөрдө иштейм. Ушундай бир ыкма элге сунуштай турган заман келди окшойт. Кыргызстанда сиз колдогон саясатчылар барбы? Тилекке каршы жок. Негизи саясатчы болуш үчүн Имамиди мырза куудул болуш керек, артист болуш керек, артыраптуу болуш керек, бакырчаак болуш керек да, анан жалганчы да болуш керек да. Ошо эл ошого көнүп баратат да. А сиз жашоодо кандай адамсыз? Биз жана башында айтып кеткендей, именно ушундай түшүнүктү биз бурушубуз керек. Жокко чыгарышыбыз керек. И саясатчы кандай болуш керек? Менин түшүнүгүм боюнча саясатчы чынчыл болуш керек. Саясатчы мекенчил болуш керек. Саясатчы элдин кызыкчылыгын өзүнүн кызыкчылыгынан өйдө коюш керек. Эгер саясатка баш оту менен киргенден кийин. Саясатчы кеңпейил болуш керек. Саясатчы берешен болуш керек. Саясатчы койгон максаты адал болуш керек. Саясатчы кийинген кийими таза болуш керек. Саясатчы жеген тамагы адал болуш керек. Саясатчы шилтеген кадамы түз болуш керек. Менин түшүнүгүм ушул. Саясатчы дегенде тилекке каршы азыр күндөрдө мен сизге санап бергендердин тескериси саясатчы катары таанылып калып атат да. Бул тескери көрүнүш. Ошого биздин муун, жаңы муун. Кыргызстанда кошоматчылар көп да. Ошол эле Аскар Акаевдин, Куромбек Бакиевдин, Атамбаевдин, ошол эле Сооронбай Жээнбековдун жанында жүргөн кошоматчылар ушулардын ушул президенттердин башын жутты десек жаңылышпайбыз. Эгерде сиз эртең президент болуп келсеңиз, ошол эле кошоматчылар сиздин жан жакыңызда пайда болот дагы, бул жакта чындыкты айткан элди укпай көрбөй калышыңыз мүмкүн да. Сиз ошого даярсызбы? Кошоматчылардан арылганга. Сиз өзүңүзгө сөз бере аласызбы? Бабановду азыр мисалы үчүн Садыр Жапаров, буга чейин Бабановго Сооронбай Жээнбеков кылмыш ишин козгогон, Бирок Бабанов ошол учурда пайдаланып чет элге кетти, кайра келди. Азыр Садыр Жапаровдун жанында мен Садыр Жапаровду колдойм, курчулайм деп жүргөнүн бул коомчулук жакшы кабыл алган жок да. Эртең эле сиз президент болуп келгенден кийин Өмүрбек Бабанов аябай мыкты инсан, бул деген мамлекетти көтөрөт, бул өкмөт башчысы болуш керек деп туруп деген сөздөр оозуңуздан чыгып кетиши мүмкүнбү же сөз бересизби? Мен бир нерсеге өтө катуу ишенем. Мен бир нерсеге өтө ошол жараткандан тиленем. Эмнеге? Адам кандай болсо, баягы кечиресиз, бул кичине одоно айтылып калат. Жаныбар, айван эмне деп коет эле, мал ээсин тартпаса арам өлөт дейт го, кечиресиз. Мал ээсин тартпаса арам өлөт. Мен ушуга улай айткым келет да. Кудай Таала, эгер сенин максатың калыс, түйшүгүң түз боло турган болсо, Кудай Таала сага дагы ошондой адамдарды жакындаштырат. Эгер сен максатың тескери боло турган болсо, бүт тескерилерди
Сага жакындаштырат дагы, ошо тескерелердин шыбырагандар менен сени жолдон адаштырат. Турмушта дагы адам баласынын өзүнүн позициясы болуш керек. А позиция эркек үчүн намыска тете болуш керек. Өзүнүн келечеги үчүн, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн позициясын алмаштырып бергендер биз тарап боло албайт. Учурда Кыргызстан тагдыры кылдын учунда турат да. Сизди өкүндүргөнү жана сүйүндүргөн кандай маселе турат Кыргызстанда? Өкүндүргөнү албетте мына 3 жолу Кыргызстан башынан ыңкылап дейбизби, же төңкөрүш дейбизби, башынан өткөрүп атат. Эмнегедир дагы деле ошол ыңкылаптын же болсо төңкөрүштүн максатыга жетпей келатат да. Эмнегедир. Бул деле балким Кудайдын планыдыр, жараткандын планыдыр. Ар бир адамдын бул дүйнөдө көздөгөн максаты, койгон планы болот. Бирок ар бир ошол жаратык унутпаш керек, жараткан дагы анын үстүнөн бир план кылат. Өкүндүргөн тарабы болгон эле нерселер өзгөрбөй, дагы деле уланып келатканы. Мисалы, жанагы сиз айтып кеттиңиз, биздин ошол элге жаңы ыкмабыз, жаңы сунушубуздун негизинде башкы прокуратура биздин айткан сунушубузду Боршайкомго кароого жөнөтүптүр. Бул эски эле ыкма да. Эски эле баягы өзүнүн жолуну тазалоо. Буну менен кайда барабыз? Качан ойлонобуз? Ойлончу деңгээл келди окшойт. Мисалы, Кудай Таала дагы 1-2 жаңылсаң кечирем дейт. Бирок 3-сүдө жаңылсаң кечирбейм дейт. Эмнеге биз 2 жолу жаңылдык, 3-сүдө жаңылышыбыз керек? Эмнеге биз ойлонбошубуз керек? Неге биз кичине болсо дагы эртеңки күндү ойлобой, ойлоп койбошубуз керек? Ошол жактары өкүндүрбөй койбойт. А сүйүнгөн жагым, кубандырган тарабы бул кайсы тарап? Эркиндик боюнча дүйнөлүк коомчулукту таң калтырган элбиз. Биз деле кылдын учунда ар бир кадамыбыз, ар бир оозубуздан чыккан сөз ошого ыкталып калды. Эмнеге ошого бир эле ошо кыргыз элиме, жумурай журтка каалоом, тилегим бар. Ошол татыктуу жашоо тандоо ар бир кыргыздын өз колунда. Баягы татыктуу жашоодо туура тандоо үчүн жүрөктү, пейилди түздөй билишибиз керек. Аң сезимибиз менен кадам иштетип, эртеңки күндүн камын ойлой билишибиз керек. Ошол күндөрдү Кудай Таалам биздин коомчулукка насип кылган болсун, алып келген болсун дейм. Тынчтык, амандык, бакубат жашоо. Рахмат. Сиздерге дагы. Биздин эфирге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Чоң болсун. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Имамидин Ташев болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.